Саламатсыздарбы, сиздерди бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырсам. Назарыңыздарда валюталар курсу. 22 январда күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Жолдор тайгак жана тоңголук болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Тоолуу райондордо жана ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Алгач күндүн ошондуу жаңылыктарынан кыскача тизме. Кытайдагы жаңы вирус эпидемия калып барышы ыктымал. Кадыр Атамбаев шайлоого даярдануудабы? Такси айдоочусу энергетик суусундугун иче берип каза болду. Сузакта жаш келин менен 2 уулунун жансыз денесин өз үйүндө табышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштырсам. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадыр Атамбаев Таласка иш сапары менен келди. Аны коштоп КСДП партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Темирлан Султанбеков коштоп жүрөт. Бул тууралуу өзүнүн Facebook баракчасына Кадыр Атамбаев жазып чыкты. Бейсикейжи басылмасы билдиргендей, социалдык демократтар Таласка иш сапары менен барышкан. Жана бул ушул жылда өтө турчу парламенттик шайлоого байланыштуу болушу ыктымал. Маалымат булагы Элгезкейжи. Өз кызын зордуктаган ата 20 жылга кесилди. Чүй облусунда өз кызын зордуктаган киши 20 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу облустук прокуратурасынын өкүлү Нурлан Тагаев билдирди. Тагаевдин айтымында мындай чечимди Согулук райондук соту кабыл алган. Тергөө 52 жаштагы Эма өзүнүн кызын зордуктаганын аныктап чыкты. Ал жосунсуз жорукту мас абалда жасаган. Кыз болгону 13 жашта болчу. Сотто мамлекеттик айыптоочу шектүүнү өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Бирок сот ага өтө оор эмес жаза берди. Учурда прокуратура бул чечимге даттануу тууралуу маселени карап жатат, деди Нурлан Тагаев. Маалымат булагы Элгезкейжи. Таң эрте 3 адамдын өмүрүн алган жол кырсык. Чүй облусунда Сокулук районунун аймагында болгон жол кырсык 3 адамдын өмүрүн алды. Дагы 6 киши ооруканада жатат. 3 киши окуя болгон жерден көз жумган. Жаш балдар жок, баары чоң кишилер болгон, деп билдиришти ооруканадан. Ал эми күбөлөрдүн айтымында каза болгон 3 киши жеңил унаанын ичинде болгон. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Жалал Абад облусунун Сузак районунда 33 жаштагы келин 2 уулу менен көмүрдүн исине ууланып каза болду. Бул маалыматты райондун акими Эрмекбай Омошов ырастады. Маалым болгондой, окуя ушул жылдын 19 январда түнү болгон. Келин 2 уулу менен Кызыл Сеңир айылында турушчу. Жолдошу Москвада иштеп жүргөн. Айыл тургундарынын айтымында эне 2 баласы менен көмүрдүн исине ууланып, 2 күн үйүндө жатып калышкан. Жолдошуна телефон чалуусуна жооп бербегендиктен ал кошуналарына байланышкан. Алар үйүнө барганда үчөөнүн каза болгонун билишкен. Келин 2013-2015 жылдары туулган 2 баласы менен жашачу. Маалымат булагы Турмуш Кейжи. Такси айдоочусу энергетик суусундугун иче берип каза болду. 29 жаштагы жигиттин жүрөгү токтоп калган. Ал унааны аз ылдамдыкта айдап бара жаткандыгына байланыштуу айдоочудан башка эч ким жабыр тарткан жок. Белгилүү болгондой, таксист 28 саат бою 3 агрегаттын багыты боюнча иштеген. Укук коргоо кызматкерлери машиненин ичинен 9 энергетик суусундуктардын бөтөлкөсүн тапкан. Мынча өлчөмдөгү энергетикалык суусундуктун кесепетин жүрөгү көтөрө албай калган дешет адистер. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Кытайдын саламаттык сактоо тармагынын адистери 2019 nCoV деген атка конгон жаңы вирус мутация болуп, андан ары кеңири тарашы мүмкүн экенин эскертти. Кытай бийлиги вирустун жайылышын токтотуу үчүн кошумча чараларды ишке киргизүүдө. Вирус аныкталгандан бери 440 киши вирусту жуктурду. Кытайдын улуттук саламаттык сактоо комиссиясы вирустун жайылышын алдын алууда өлкө кооптуу чекте турганын мойнуна алды. Буга чейин Бейжин вирус адамдын адамга жугуп жатканын ырастаган, бирок инфекция эмнеден улам пайда болгонун азыркыга чейин тактала элек. Ушул менен бүгүнкү чыгарылыш аяктады. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынчтык, аманчылык тилейм.